Salam dostlar, Sports KG kanalına hoş gelipsizler. Sport dünyasındagi akırkı жаңылыктар менен tanışkanı dayar bolsoңуздар. Sports KG kanalının aftары sizlerdi akırkı жаңылыктар менен tanıştırganı daima dayar. Kettik anda. Tony Ferguson сылык тил менен айтканда Хабибтин бакчасына таш атты. Daniel Cormier карантин учурунда Хабиб кантип машыгууларды жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө айтып өттү. Ошондой эле Хабибтин менеджери Ризван Магомедов Хабиб менен Тонинин беттеш өттүрүүчү жайы кандай изденип жаткандыгы тууралуу сөз кылды. Эгерде сиздерге мына ушундай жаңылыктар кызыктуу болсо, бул видеону албетте аягына чейин көрүңүз. Эгерде видео ролик сизге жаккан болсо, өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыз. Жана биз үчүн эмне керек экендигин сиз билесиз. Ошол нерсени аткарып койсоңуз, албетте ал нерсе биз үчүн дем күч берет жана жаңы видео роликтерди бат-баттан чыгарып турууга абдан мотивация болот. Анда кеттик. Сиздер билгендей эле дүйнө жүзүнө тараган орууга байланыштуу көптөгөн жерлер жабылууда. Ошолордун катарында Хабиб тренировка кылып жаткан залдагы. Хабибтин досу Даниэль Кормье Хабиб карантин учурунда кандай машыгууларды жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө айтып өттү. Биздин залдын балдарына оор акыбалда калды. Анткени азыркы учурда биздин залда Хабиб машыгуу жүргүзүп жатат. Тони Фергюсон менен бойго каршы. Залдын баары азыр Хабибке өткөрүлүп берилген. Биз команда катары колдоо көрсөтүшүбүз керек. Жана келе жаткан беттешке аны даярдашыбыз керек. Залдын ичине бир гана Хабиб жана ага керектүү болгон спарринг партнерлор кире алат. Мен бул жерде эң башынан бери тренировка кылсам дагы, бул жердин президенти болсом дагы кетүүгө мажбур болдум. Анткени биз командабыз, бири-бирибизге колдоо көрсөтүшүбүз керек. Мына ушундай сөздөрдү Даниэль Кормье журналисттерге айтып өттү. Беттеш өткөрүлүүчү жайга келсек, бир аз убакыт мурун гана Хабибтин менеджери Ризван Магомедов бул тууралуу маалымат берип өттү. Бул учурда биз 5-6 мамлекеттерден сурамжылоо жүргүзүп жатабыз. Кайсыл өлкөдө болоорун мен так айта албайм. Биз колдон келген аракетти көрүп жатабыз. Тони Фергюсондун ара тору гана бул лагерь тууралуу сөздөрүн угуп калабыз. Бирок ал сүйлөгөндө дайыма көптөгөн адамдардын көңүлүн бурат. Бул кезекте Тони Фергюсон күрөш жаатындагы тажрыйбасы жөнүндө ага кошо Хабибтин бакчасына сылык айтканда таш ыргытып өттү. Хабиб самбист, борец эмес. Менин деңгээлим аныкына караганда кыйла жогоруда. Ал самбо жана джиу-джитсудан жаман эмес, бирок билген нерселерин көп колдонбойт. Көп энергия коротот. Керексиз болгон ударлар. Мен аны сындырып салам. Эчак эле баарын айткандай, мен аны канга бөлөйм. Хабибтин проблемасы бар. Ошол проблеманын аты Тони Фергюсон. Мына достор, ушундай сөздөрдү Тони Фергюсон Хабибке айтып өттү. Сиздер өз оюңуздарды комментарийге жазып калтырууну унутпаңыздар. Сиздердин оюңуздарча бул беттеште ким жеңет? Хабиб же Тони? А биз болсо алдыга жылабыз. Бир аз убакыт мурун белгилүү болгондой, Хабиб жана анын командасы Россияга кайтышты. Хабиб Америкада калуунун жана жабык жерде машыгуунун кажети жоктугун сезди окшойт. Хабиб тренировка кылуу үчүн керек болгон спарринг партнерлору дайыма анын жанында. Ал Дагестанда дагы толугу менен тренировка кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир токтолуп кетчү нерсе, мушкерлер карантин учурунда эмне менен алек болуп жаткандыгы жөнүндөгү кичинекей видео ролик. Анда эмесе сиздердин көңүлүңүздү мына ушул кичинекей видео роликке бурабыз.
Dostlar, mına ушуну менен бүгүнкү биздин видео ролигибиз аягына келип жетти. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, эмне кылууну өзүңүздөр билесиздер. Мен сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө коштошом. Сак саламатта туруңуздар.